Салам достор. Сулуулук, жаштык, негизи айымдарга бүт керектүү нерселердин баары менин каналымда катталыңыз. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен эстетикалык медицинанын дарыгеримин. Бүгүн биздин кабинетте биздин дарыгер, эндокринолог, врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог доктор Чопон. Доктор, бүгүн айымдарга аябай керектүү теманы талкуулайлы дедим. Аялдын гормондору. Негизи айымдарда кандай гормондор бар? Гормондорсуз жашоо жок. Туурабы? Биздин күлгөнүбүз, ыйлаганыбыз, басканыбыз, жүрөктүн соккону, чачыбыздын түшкөнү, тишибиздин өскөнү бүт баары гормондон. Ошол себептен өзгөчө айымдар үчүн гормондор маанилүү. Анткени гормондор жаштык, сулуулук, жагымдуулук, жылдыздуулук, төрөт функцияларын бүт баарына жооп берет. Айымдардын кандай өтө маанилүү гормондору бар, анан ушул гормондор кандай таасир этет? Бизге гормон бул эстроген. Бул аялды аял кылган гормон. Эстрогендин функциясы бул аялды зек кылып көрсөтөт. Сырткы келбетин ошол аялдарга таандык фигурасы. Женственный кылып, женственный кылып, сексуалдуу кылып көрсөтөт. Ошол дене түзүлүшүн, көкүрөгүнүн чоңойгону дагы негизинен болот. Жана ошондой эле терисинин жылмакай болгону, ушак, нымдуу болгону дагы ушул гормондон негизинен болот. Чачтарынын бат өскөнү дагы болуп, ошол боюнан бүтөп, төрөп, балалуу болгонуна дагы түздөн-түз ушул гормон таасир берет. Кийинки гормон бул тестостерон гормону. Аял кишилерде дагы эркектердин гормону болот негизи. Бул гормон дагы ошол гормондон көбүнчө, кечирип коюңуз, көбүнчө айымдар ушул тестостерондон аябай коркот. Менин тестостеронум аябай бийик экен деп. Коркпош керек. Бул наоборот, тестостерон бул аял затына өтө керектүү гормон болот. Аз көлөмдө болот, бирок ошончолук керектүү гормон. Ушул гормондун негизинде биздин жанагы дене түзүлүшүбүз, биздин булчуңдарыбыз ошол бирдей тонуста болуп, жандай шалбырап кетпей ушундай болот. Жана ошондой эле сексуалдуу кылып көрсөткөнү, жыныстык катнашка желаниясы ушул гормондун негизинде болот. Эгер жанагы климакс болгондо бир эле эстроген гормону эмес, ушул тестостерон гормону дагы биринчи очередте ушул азайып кетет. Ошонун негизинде аял кишилерде ушундай кабыл жок болуп калат. Демек тестостерон дагы эркектин гормону дагы бизге керек экен. Анан ошол эң негизгиси бул зат алмашуу процессине жакшыртат. Арык болуп жүрүтпөйбүзбү? Арык болуп эң чоң таасир. Демек тестостерон бул айымдарга дагы керек эркектин гормону экен. Айымды күчтүү, айымды чыдамкай, айымды чым денесин чечкиндүү. Демек менде тестостерон көп болуш керек. Бизнесмен, ишкер айымдарда жанагы денесиндеги түктөр дагы ушул тестостерондон көп болуп чыгат. Демек түктүү айымдар бир четинен сүйүнсөңөр болот. Силер чыдамкай, эркек мүнөз, көп нерсени чече ала турган айым экенсиңер да, бирок тестостерон өтө көп болуп кеткенде жаман, Ал дагы патология болуп калат. Бетке безеткилер чыгат, бесплодие болот, Ооба, ошол бесплодие, анан кийин жанагы боюндан бат түшүп калышы мүмкүн. Ар бир гормондун нормасы бар, жаш куракка карата, салмакка карата ошол нормасында жүрүш керек. Эгерде көбөйүп кетсе да жаман, аз болуп кетсе да жаман. Кийинки гормон бул соматотропный гормон. СТГ. СТГ. Бул дагы ошол гипофизден, мээден бөлүнүп чыга турган гормон. Бул гормон көбүнчө түнү бөлүнүп чыгат. Ошон үчүн туура уктоо дагы бул ошол соматотропный гормонго өтө маанилүү. Бул жаштыктын гормону. Ошол бойго жетилип бүткөндөн кийин улгайган адамдарга бул ошол күндө жанагы картайган клеткаларды алмаштырып, жаңы клеткаларды пайда кылган ушул негизги гормон. Жана бул ошол сөөктөрдүн бекемдигине жана ушундай эле
сырткы келбектин бирдей калыпта семирип кетпей бирдей калыпта жүрүүсүнө дагы бул өтө чоң мааниге ээ болот. Сонун эстегиңер туура болсо, нормада болсо, демек сен көпкө чейин картайбайт экенсиңер. Аябай жакшы гормон турбайбы? Бизге керектүү гормон. Урматтуу айымдар, туура укташ керек. Туура уктоо жөнүндө дагы сүйлөшөбүз бир күнү. Туура укташ керек, туура шартта укташ керек, туура шарттары бар бөлмөдө укташ керек. Ошо СТГ туура чыгыш үчүн көпкө чейин картайбай жаш болом десеңер, ошол жөнүндө дагы бир күнү сүйлөшөбүз. Дагы гормондор барбы? Кийинки гормон бул прогестерон. Прогестерон бул негизги гормон. Ушул прогестерондун кийинки этаптары бул жанагы тестостерон, эстроген дегендер да. Биринчи прогестерон, анан тестостерон, кийин бардык ошол жыныстык гормондор пайда болот. Прогестерон бул гормондордун атасы турбайбы? Ооба. Бул прогестерон негизи майдан пайда болчу. Өзү негизи бардык эле жыныстык гормондор майдан жана белоктон пайда болот. Жумуртка жеш керек, эт жеш керек. Албетте. Мына вегетарианецтер май жебей, анан айызы келгенде, этекири келгенде, оорутпай келгенге бул эң негизги түрткү болгон ушул прогестерон гормону. Функциясы бул жанагы боюнда бүткөндөн кийин матканы жанагындай тонусуну азайтып, бошотуп, боюнан түшпөгөндөй кылып кармап турганга эң негизги гормон болот бул. Эгер бул прогестерон жетишпей калган болсо, бесплодие болот, конечно. Урматтуу айымдар, эгерде кыздарыңыздарда же кээ бирөөдө өздөрүндө жанагынтип айыз келердин астына ооруп, аябай чыдабас болуп ооруп жатып калса, демек силерде ошо бесплодие коркунучу же жана выкидыш коркунучтары болушу мүмкүн. Азыр анан ошол жанагы эң негизгиси бул жанагы кыздарда акне, кырышы чыккандарда, безеткилер чыккандагы ушул прогестерондун жетишпегендигинен болот. Жетишпегендигинен. Бет терине, анандай көкүрөктөрүнө, арт жактарына, кээ биркилердин баштарына чейин ушул безеткилер чыгып кетет. Ал көп мындай кандай десем, ар кандай дарыларды койсо деле кетпейт да. Негизи прогестеронду нормага алып келмейин. Демек сен гормондорду ал кетсе дагы убактылуу кетип калышы мүмкүн, кайрадан эле чыга берет да. Сонун дагы кандай гормондор бар? Андан кийинки гормон бул негизги пролактин, аялдардын гормону. Пролактин ушул боюнда бар кезинде эң көп бөлүнүп чыгат жана эмизгенге. Лактин дегенге карата, лактация деген сөз. Пайда кылуучу бул гормон. Андан кийинки гормону бул гормон калкан безинин гормону. Бул дагы аял кишиге ошол боюнда болгонго эң негизги жанагы зат алмашуу процессине аябай чоң жардам берет. Бул ТТГ, тиротропный гормон, и Т3, Т4лер. Бул дагы өтө маанилүү гормон. Булар жөнүндө өзүнчө сөз кылбасак болбойт. Анткени бул негизи адам баласынын денесинде эң маанилүү гормондордун бири. Сулуулар, рахмат, доктор. Гормондор жөнүндө теманы улантып кетсек, бул бүтпөс тема. Анткени бул гормондор менен чектелбейт. Ар бир гормондун дагы ачып чыксак болот да, дагы толтура деген функциялар бар. Ал гормондорду дароо суроо пайда болот. Ал гормондор нормага келтирсе болобу? Мен ойлойм болот, болот. Себебин тапса болобу? Эмне себептен көтөрүлөт? Ооба, болот. Ал жөнүндө дагы өзүнчө тема кылабыз. Азыр болсо комментарий жазып коюңуздар. Биз доктор экөөбүздүн интервьюбуз жактыбы, жаккан жокпу? Суроолор болсо, ошо суроолорго жараша биз эмки теманы даярдайбыз. Анан эмки тема дагы гормондор жөнүндө болот.